Сегизбаев, сен бир жолу камчы Ташиевдей болуп, ушинтип журналисттер менен пресс-конференция өткөрдүң беле. Сен деле так ушул кызматта олтургансың. Качан карасаң бөжөмдөп Атамбаевдин эшигин сагаалап, телбе болгон адамдай дайыма Атамбаевдин оозун тиктеп күн өткөргөнсүң. Мына иштей турган адам Ташиевдей болуп, ачык, прозрачно, эч нерседен коркпой иштейт. Ташиев башын кесип алсаң да кошомат кылбайт, бирөөгө баш ийбейт, тем более кылмышкерлерге бука союп колдобойт. Ташиев соттордон баштап эң туура кылып жатат. Соттордун арасынан бир да таза сот таппайсың. Кечээ БШКнын бир түйдөк чач мүчөсү чычкан ийинге кире албай жатып, артына калбыр байлаптыр болуп, Гүлбара Калиева ортого түшүп, Ташиевке асылып жатат. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, шайлоо өткөндөн кийин БШКны текшерүүгө алсаңыз жакшы болмок. Соттор Атамбаевдики сыяктуу эле БШКда бүт Атамбаевдин элегинен өткөн адамдар. Ал эми Атамбаев эч качан билимине, жөндөмүнө карата кадр тандаган эмес. Тескерисинче, Ляппай Алмаз Шаршенович деп турган кошоматчыларды топтогон, деп жазат Шамурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. 15 жыл мурунку окуяны айтып берейин. Мадумаровдун ким экенин ошондо түшүнүп алгыла. Россиянын премьер-министри Фрадуков сурап калды. Мадумаров деген ким деп. Эмнеге кызыгып жатканын сурасам, муну айтты. Душанбедеги жыйында Мадумаров Кыргызстандын калкы кандай билимдүү экенин, мугалимдердин адискөйлүгүн ушундай сонун кылып далилдеп берди эле. Кыргыз окуу жайларынын диплому Россиянын дипломдорундай күчкө ээ жана кыргыз диплому барлар текшерүүсүз жумушка орношо алат деп. Кандай кол коюп салганымды билбей калдым. Мени ушундай келишимге макул кылган Мадумаров ким экен деп кызыгып жатам. Феликс Куловдун эскерүүсү. Өмүрбек Субаналиев генерал. Атамбаев аялын маршрутка көтүрүп, унаасыз көчөдө калтырып, өзү $1 миллион брондолгон жаңы машина сатып алганы эркекчиликке жатпайт. Алмазбек Атамбаевдин аялы Раиса Атамбаева күйөөсү абакта жатканда маршрутка күтүп, остановкада турган видеосун өзү жарыялап, акчасы машинасы жок жоголганын билдирди. Биз ага боорубуз ооруган, анткени кечээ эле өлкөнүн биринчи ледиси болуп жүргөн аялды мынчалык өзү арызданған бечара абалга түшүрүү эч кимге аброй алып келбейт, деп билдирди Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысынын экс-орун басары Өмүрбек Субаналиев. Анан сот процессинде да Атамбаевди мына бийлик акча эсептерибизди жаап койду. Аялым акчасы жок, карызга алып жашап жатат деп арызданган. Бирок 6 октябрдагы революциядан кийин абактан чыгарылган Алмазбек Атамбаев бошотуулары менен баасы $1 миллион турган брондолгон автоунаа сатып алып минип чыкканы уят иш болду. 9 октябрда мына ошол брондолгон жаңы машинасын Ала Тоо аянтында ок атылды. Качып үйүнө жеткенде Атамбаев өзү машинанын ок тийген жерлерин көрсөтүп жатып, бул брондолгон машина, мен отурган тарапка атышты деп айтып жатпайбы. Аялын биринчи леди статусунан кийин маршрутка күттүрүп, унаасыз, акчасыз көчөдө калтырып, өзү болсо $1 миллион брондолгон жаңы машина сатып алганы жигитчилик болбой калды. Эми булар аферисттер экен, аферисттерден сурак жок да, деди генерал Субаналиев. Булак Кыргыз Today Чекит.org. Бекназаров, Бакиевди алып келип түрмөгө олтургузуш керек деп бакылдап сүйлөп салды. Мисалы, Ташиев окшогон арты таза, эч кимден тили кысык эмес, мамлекеттин сокур тыйынына колун салбаган азамат, коррупционерлерди кустурам, жазага тартам деп айтып жатканы жарашат. Ал эми Бекназаров менен Шыкмаматов 2010 жылы Нарындан түндө алып кетишкен 1 сумка акча үчүн качан жооп беришет? Бакиев, убактылуу өкмөт менен любой сотто соттошом, сотко бергиле деп 10 жылдан бери какшап келет. Бакиевдин бир да кылмышы алигиче далилдене элек. Жугундукорлор кыйкырышып айтып жүргөн жалган жалаалар, бүт Атамбаев, Отунбаева оюнан токуп чыгарышкан жасалма жомоктор. Ал эми Бекназаров менен Шыкмаматовдун 1 сумка акчаны жымырып алышканын Нарындык эже бүткүл дүйнөгө жарыя салып айтып берген. Керек болсо сотко чакырсын, айтып берем деген. Өзүнүн башындагы төөнү көрбөй, Бакиевди түрмөгө олтургузат имиш. 2010 жылы бир топ бузукулар аракка тойгон дармаеттер. Бакиевди кетиргенде унчукпай калган эл жок азыр. Эми Бакиевдей күчтүү лидерибизди капа кылдырып карап турбайбыз. Беларусь эли башына көтөрүп жүргөн Бакиевди өз эли таштап коймок беле. Айткандай,
Бекназаров, Атамбаев экөө кармаган 7 снайперди эмне кылышты, ага да жооп беришсин, деп жазат Шамурза Борукулов өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Өзбекстан коронавирустун жаңы түрү жайылып жатканына тынчсызданып баштады. Окумуштуулар коронавирустун жаңыланган түрү Улуу Британияда жайылып баратканын айтышат. Алар бул түрдүн мурунку коронавирус инфекциясына сезгичтиги 71% түзгөнүн белгилешти. Бул кадимки COVID-19 вирусуна караганда жугуштуу экенин жар салышты. Натыйжада бир катар өлкөлөр Улуу Британияга учууну токтотту. Ошентип коронавирустун мутацияланган штаммы дүйнөгө коркунуч туудурат жана ал инфекциянын учурдагы түрүнөн эмнеси менен айырмаланат. Өзбекстанда министрликтин коронавируска каршы күрөшүү штабынын мүчөсү Севера Убайдуллаева басма сөз кызматынын ушул сыяктуу суроолоруна жооп берди. Курчап турган чөйрөгө ыңгайлашуу мезгилинде ар кандай вирус мутацияга учураарын унутпашыбыз керек. Мутациянын көлөмү вирустун таралышы менен байланыштуу. Демек ооруну жуктурган ар бир 3-чү же 4-чү адамда вирустун мутациясы болот. Коронавирустун кеңири тараган мутант штаммасы биринчи жолу Улуу Британияда сентябрь айында аныкталган жана бул штамдын бүгүнкү күндө 60тан ашуун мамлекетте байкалгандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Илимпоздордун айтымында COVID-19 штаммы балдарда жана өспүрүмдөрдө көп кездешет жана симптомдордун дээрлик өзгөрүүсү жок. Бирок оорунун оордугу жана оорудагы жөнүндө маалыматтар жетишсиз. Анткени бул штамм аныкталгандан бери көп убакыт өткөн жок. Бул бизди дагы кыраакы болууга үндөйт. Коронавирустук вакциналар оорунун жаңы түрүнө таасирин тийгизеби? Жаңы штаммдарда анализдөө көрсөткөндөй мутациядан кийин вирустун таажы белокторунда өзгөрүү болгон. Бул вирустун адам клеткаларынын кабыгынан өтүп киришинде негизги ролду ойногон бөлүгү. Бул таажы аркылуу вирус дене клеткасынын бетине тиет. Жасалып жаткан вакциналар коронавирустун сырткы кабыгында, башкача айтканда май кислоталарынын камтыган эс белок кабыгына таасир этет. Коронавирус мутацияланып генетикалык штаммын өзгөрткөнүнө карабастан вакциналар жаңы штаммдарга таасирин тийгизерин Британия жана Россия илимпоздору айтышты. Вакцина иммундук системаны вирустун ар кандай компоненттерине кол салууга даярдайт. Демек вакцинанын таасири таондун белгилүү бир бөлүгү мутацияга учураса дагы сакталат. Бул дүйнө жүзүндөгү илимпоздордун айтымында, эгерде вирус эмдөөгө боло турган мутанттар пайда болсо, коронавирустук вакциналар ооруга ылайыкташтырылышы мүмкүн. Ага чейин оорудан коргонуу үчүн карантиндик эрежелерди жана жеке гигиенаны такай сактоо, сергек жашоо образын сактоо керек. Анын ичинде маскаларды туура кийип, өз убагында алмаштыруу, үйдөн чыкканда аралыкты сактаңыз, колду самындап жууп антисептика менен тазалоо. Үйгө кайтып келгенде үй бүлө мүчөлөрүнүн көрүүдөн мурун кийимин алмаштырып, 20 секундтан ашык убакытка чейин самын менен жууп, жылуу сууга тамакты жана мурунду 3 жолу жууп, бетти жуу. Ден соолукка пайдалуу жана рационалдуу тамактануу, мөмө жемиштерге бай тамактарды колдонуу. Тамак аш толугу менен термикалык таасирде болушу керек. Жеңил физикалык көнүгүүлөр менен тынымсыз машыгып, дем алуу көнүгүүлөрүн жасап, физикалык активдүүлүктү акырындатып жогорулатуу керек. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Уяты жоктор, айлаңар кеткенде эми Райымды Садыр Жапаровго тагып калдыңарбы? Шайлоого ыплас жол менен аттанбай алдыңарга койгон программаңарды эл менен жолугушуу айтып, эл менен жолугууга шартыңар жок болсо теледен соц тармактардан чыгып билдирбейсиңерби? Садыр Жапаровду Райым Матраимов эмес, бүткүл карапайым эл колдоп жатат. Эгер Садыр Жапаровдун шайлоо кампаниясына акча керек дей турган болсок, мен акыркы тыйынымды жөнөтүүгө даярмын. Ушул нерсени сен бузукулар түшүнөсүңөрбү? Райым таможняда иштеп башкалар катары кылган күнөөсү үчүн 2 миллиард сом төлөп жүзүн жарык кылып алды. 30 жылдан бери өлкөнү тоногон, кыргызды эшекке мингизген, өздөрүнө керек болгондо карапайым элдин канын төгүүдөн кайтпаган Атамбаев, Сапар, Албек, Отунбаева, Сариевдер деле жүрүшпөйбү? Эч нерсе болбогондой. Сен жүгүндү корлор Райымдан башка ирмегиңер жокпу? Ушул кылганыңарга Райымбек Матраимовду өкмөт кылып шайлап алышса сону болмок. Райымбектин өкмөттүн ишин алып кетишине мен 100% ишенем, деп жазат Шамурза Борукулов өзүнүн Facebook баракчасына.